аргасы болуп атабыз. Чоң Азат кыймылдын атынан. Анткени бүгүн Ички иштер министрлиги тарабынан маалымат каражаттарына тараткан маалыматына таянсак, биздин кыймылдын негиздөөчүсүнүн бири Сыймык Жапкеевге каршы ишти козгошту. Ал ишти деген Кубанычбек Жумалиевдин арызынын негизинде деп жазып атышат. Бул иштин козголушунан кийин дагы бир маалымат келип атат. Мынакей азыр эле убакыт өттү. 17:55 деп таратылыптыр. Биздин деген финансы полициясы Жумалиев Кубанычбектин үстүнөн дагы иш козгошту. Мыйзамсыз баю беленеси боюнча дейт. Ушундай эки чоң маалымат таратылды. Ошон үчүн аргасыздан ушул ыкчам кайрылуу менен чыгып атабыз. Анткени буга чейин өзүңөр билгендей 3-4 күн мурун ар кайсы сот тармактарда Чоң Азатты каралоо менен ар кандай маалыматтар таратылып, көчө мурда күнү бизге кыймылга чалып, Чоң Азат кыймылы кандайдыр бир терс көрүштөргө барабы, барбайбы деп суроо жөнөтүп атышты дагы биз деген расмий түрдө билдирүүнү кетиргенбиз. Чоң Азат кыймылы эч кандай митинг, башаламандык жана башка мыйзамсыз укуктарды бузууга эч кандай чакыруу жасаган эмес, андай көздөгөн эмеспиз. Ошон үчүн андай максаттарыбыз жок. Бул баардыгы деген Чоң Азатты каралоо, кара пиар жасаганга деп көзделгөн үчүнчү күчтөрдүн аракеттери деп эсептейбиз. Анан бирок бүгүн биздин Сыймык Жапкеевге карата козголгон ишти дагы кандайдыр бир күчтөр өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып кетпесин деп атайын айтып атабыз. Биздин Чоң Азатты колдогондор, Сыймык Жапкеевди колдогондор, силер деген ушул маалыматты уккандан кийин Сыймык Жапкеевге каршы иш козголду дегенден кийин дүрбөлөңгө салбагыла, эч кандай провокацияларга алдарбагыла, эч кандай мыйзам бузууга жол бербегиле да өзүңөр катышпагыла, уюштурбагыла. Ошентип биз өзүбүздүн маданиятыбыздын бийиктүүлүгүн, мыйзамдуулукту сактаганга чакырып атканыбызды мамлекетке, элге далилдеп беришибиз керек. Сыймык Жапкеев эч качан өзүнүн сөздөрүндө андай ойлорду жана пикирлерди айткан эмес. Ошону түшүнүшүңөр керек. Эми биз деген баарын мыйзам чегинде, мыйзамдуу жол менен жасашыбыз керек дагы. Мынакей бүгүнкү күнү Сыймыкка каршы ушундай иштер болуп атса дагы биздин мамлекет буга чейинки канча кайрылуулар негизинде Жапкеевдин өзүнүн жасаган кайрылуусуна, Чоң Азат кыймылынын аркасынан канча маалыматтар таралгандыгынан ГСБП, Финполиция Жумалиевдин үстүнөн дагы иш козголуптур. Бул биздин жарандык коомдун жана Чоң Азаттын бир жеңиши. Ошо менен силерди куттуктап коеюн. Уважаемые сограждане, сегодня экстренно выходит с видеообращением данным. После того, как мы получили информацию из средств СМИ о том, что в отношении одного из наших соратников, одного из лидеров движения Чоң Азат, Сыймыка Жапкеева, со стороны Министерства внутренних дел было возбуждено досудебное производство, которое уже считается как возбужденное уголовное дело. Теперь, после того, как эта информация была распространена официально МВД, все средства массовой информации тиражируют, мы официально вынуждены заявить о том, что какие-либо третьи силы не могли воспользоваться именно этой ситуацией и спровоцировать недовольство народа, и чтобы это все не отразилось ни на Сыймыке Жапкееве, ни на нашем движении Чоң Азат. Потому что есть силы, которые хотят именно таким образом спровоцировать
различного рода массовых. Мы были очень рады на многочисленные факты и обращения людей к депутатам Жолоку Кемешу, лично к Никитенко. Очень много фактов было озвучено на различных телерадиоканалах и в соцсетях. Поэтому на сегодняшний день можно констатировать, что государство услышало глаз народа и началась проверка в отношении имущества Куанышбека Джумалиева. Это является нашей общей, первой только победой. Поэтому мы должны на этом не останавливаться, но при этом призываем народ не поддаваться на провокации третьих сил, которые до этого распространяли информацию в СМИ, что якобы какие-либо акции протеста. Никогда у нас таких планов не было и не будет. Мы, движение Чонгваза, и в том числе Сыймыр Джапикеев, всегда призывали только в рамках закона действовать и побуждать наше государство выполнять свою непосредственную функцию в защите интересов наших граждан и государства.